Мусулмандар эмне үчүн алсыз? Себеби өзүнүн динин билбейт. Өзүнүн динин билбейт. Ислам дини бул аламдардын жаратуучусунун берген инструкциясы. Аны да адамдардын эң асылы аркылуу көрсөттү да, эң мисалга татыктуу болгон, үлгүгө татыктуу болгон адам аркылуу түшүрдү. Ал чайнап укмуш кылып жеткирип берди. И командасы сахабалар укмуш адамдар болгон. Үйрөнөм десең чайнап аягында шарият деген бир эме чыкты. Не деп коет? Дүнүйө тааным жана эреже чыкты аягында. Биз ушуну билбейбиз. Биз башка динге, караңгылыктын өкүмдөрүнө, тажрыйбаларга муктажбыз. Өзүбүздүн үйүбүздө чаң басып жаткан Куранды билбейбиз, ошон үчүн алсызбыз. Вот и все. Канчалык Куран сүннөттү мен изилдеген сайын ошончолук өзүмө күч киргенин байкайм. Ошончолук ишенимдүүлүк пайда болгонун байкайм. Ошончолук колдоону сезем. Бул жөн эле китеп эмес, мындай өлүк китеп эмес, бул тирүү китеп да. Буну окусаң, колдоочусунун колдоосун түшүнөсүң. Сезесиң. Бул тирүү китеп. Тилекке каршы биз буну билбейбиз.